Бул тегерек бир бүтүнгө барабар. Бул жерде берилген бул тегерек бир бүтүнгө барабар. Көк түскө боёлгон тегеректин бөлүктөрү кандай бөлчөктү түзөт? Демек, бул жердеги берилген тегеректин эки тегеректин бөлүктөрү биригип кандай бөлчөктү түзө тургандыгын эсептейбиз. Бул жердеги тегерек бир бүтүн тегерек, ал 3 бөлүккө бөлүнгөн. 3 бөлүккө бөлүнгөн. Эгерде анын бир бөлүгүн биз башка түстө боёп көрсөтө турган болсок, бул жердеги бул бөлүкчөсүн биз жашыл түстө боёй турган болсок, анда биз бул тегеректин канча бөлүгүн боёдук? 3төн 1 бөлүгүн боёгон болобуз. Анда бул жерде деле 3төн 1 бөлүгү боёлгон. Ар тегеректин 3төн 1 бөлүгү боёлгон. Бул жердеги бөлүк дагы бул тегеректин 3төн 1 бөлүгүн түзөт. Себеби тегерек 3 бөлүккө бөлүнгөн, анан бул жерде 1 бөлүгү боёлгон. Бул жерде дагы 3төн 1 бөлүгү. Бул жерде дагы 3төн 1 бөлүгү. Жалпысынан бул жерде канча бөлүкчө боёлгон? 1, 2, 3, 4, 5. Алардын баары канчага бөлүнгөн болчу? 3кө бөлүнгөн жана 5 бөлүкчө боёлгон. Демек, бул жерде биз 3төн 5 деп көрсөтөбүз. Бул бөлчөктү дагы башка кандай кылып жазып көрсөтсөк болот? Ойлонуп көрөбүз.